Салам достор, сиздер менен Окутуу. Бул биздин узак учурчак present continuous темасы боюнча алган маалыматты бушуктоого арналган көнүгүүлөр. Видео көнүгүүбүзгө кош келдиңиздер. Бул сабакта узак учурчакта сүйлөм түзүүгө бирге машыгабыз. Эсиңиздерде болсо, биздин видео көнүгүүлөрдү аткарууда атайын эрежелер бар. Ошолорду бир кайталап алалы. Биринчи эреже: тапшырмаларды аткарар алдын видеону паузага коюп, өз алдынча аткарышыңыздар зарыл. Кийинкиси: кагаз калем даярдап алып, тапшырмаларды жазуу форматында аткарсаңыздар дагы да жакшыраак болот. Үчүнчүсү: маал менен видеону токтотуп, биздин артыбыздан сүйлөмдөрдү кайталап турсаңыздар, англис тилинде сүйлөөнү жана айтууну жакшыртууга дагы мүмкүнчүлүк ала аласыздар. Кеттик анда present continuous'ты бир кайталап тапшырмаларга өтүп алалы. Present continuous узак учурчак дал азыркы учурда болуп аткан кыймылды көрсөтүүгө жардам берген чак экен. Ал атайын формула менен түзүлөт экен дайыма. Формуласында to be этиши, андан кийин негизги этиш verb, ага ing мүчөсү уланган дагысы, анан жардамчы убакытты билдирген сөз коштолот экен, кошулат экен. Мисалы, cat is playing now. Мышык азыр ойноп атат дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ээси cat экен, андан кийин to be этиши is, андан кийин негизги этиш play, ага ing мүчөсү уланып playing болду, анан убакытты билдирген жардамчы сөз now кошулду. Мышык азыр ойноп жатат. Cat is playing now. Кыргыз тилиндеги которулушуна карап туруп, узак учурчактын кыргыз тилинде бар экенин деле байкасак болот. Себеби to be жардамчы этиши жатат болуп которулду, ал эми негизги этишке ып мүчөсү уланды, ing мүчөсү сыяктуу. Ойноп жатат, is playing деп. Бул ошол түзүлүшү болду. Эми кандай жардамчы сөздөр улана алат экен, формуланын ичинде ошону карап алалы. Узак учурчакта дайыма убакытты билдирген жардамчы сөздөр болот дедик, алар төмөнкүдөй экен. Now, right now, азыр. At the moment, азыркы учурда. Today, бүгүн. Ушул жана башка сөздөр экен. Булар күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулгандар экен. I am working now. Мен азыр иштеп атам. She is talking at the moment. Ал азыр сүйлөп атат дейт. Байкадыңыздар. Бул деген түзүлүшү жанагы колдонулушу болду. Эми сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнө өтөлү. Жай сүйлөмдө биз I am crying now, азыр ыйлап жатам деп айтсак, терс сүйлөм түзүш үчүн узак учурчакта биз to be этишинен кийин not терс бөлүкчөсүн кошот экенбиз. Ошондо I am not crying now. Азыр ыйлап жаткан жокмун деп айтат экенбиз. Ал эми суроолуу сүйлөм түзүш үчүн present continuous'та биз to be жардамчы этишин сүйлөмдүн башына чыгарат экенбиз. Ошондо am I crying now? Азыр ыйлап жатамбы деген сүйлөм болот экен. Азаматсыздар, эми кайталоодогу акыркы бөлүк бул эки чактын айырмасы экен. Башкача айтканда present continuous узак учурчактын present simple жөнөкөй учурчактан болгон айырмасы. Баягы эле мисалды ала турган болсок, I am crying now, азыр ыйлап жатам деп. Бул узак учурчакта так азыркы учурда каарманыбыздын көз жашын төгүп аткандыгынан кабар алдык. Азыр ыйлап атыптыр. Ал эми present simple'да ушул сүйлөмдү айта турган болсок, анда биз I cry every day деп айтмакпыз. Күнүгө ыйлайм деп. Present continuous'та биз так азыркы учурда болуп аткан кыймылды айтсак, present simple'да күнүгө кайталанып туруучу адаттагы кыймыл-аракетти же фактыны айттык. Демек, ыйлоо анын баягы мүнөзү десек дагы болот. Күнүгө ыйлайт экен, бат эле ыйлап кала турган адам экендигинен кабар алдык. Ал эми I am crying now деп атканда азыр ыйлап аткандыгынан кабар алдык. Айырмасы мына ушунда экен. Бир кайталап алдык узак чактарды. Узак учурчакты кеттик, эми көнүгүүлөрдү аткарууга өтөлү. Exercise 1. Чактарды көрсөтүү дейт. Бул жакта мисал катары he is drawing a big tree, present continuous деп жазылып турат экен. Ал чоң тал тартып жатат дейт. Узак учурчак деп жазыптыр. Бул жерде is drawing деп биз баягы узак учурчактын формуласын байкадык жана чоң тал тартып жатат деп азыркы болуп аткан кыймыл-аракетти айткандыгы үчүн present continuous деп белгиледик. Кийинки 5 сүйлөмдү видеону паузага коюп алып, кайсы чакка тиешелүү экенин көрсөтүңүздөр. Тагыраак айтканда, present simple'бы, жөнөкөй учурчакпы же present continuous'бы, узак учурчакпы жазып чыгышыбыз керек экен. Видеону паузага коюп баштай берсеңиздер болот. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ишенем. Анда жоопторун бир карап алалы. Answer key. The baby cries every night. Present simple дейт. Бала күн сайын түндө ыйлайт дейт. Бул кайталанып туруучу кыймыл-аракетти айткандыктан биз
жөнөкөй учурчак деп бөлдүк. Жаңыл studies really hard. Present simple дейт. Жаңыл аябай катуу окуйт дейт, Бул дагы кайталанып туруучу жаңыл тууралуу фактыны айткандыктан жөнөкөй учурчак деп койдук. Present simple. Үчүнчү, they are running in the park now. Алар азыр паркта чуркап атышат дейт, Бул жакта are running деген узак учурчактын формуласын байкадык жана азыр болуп аткан кыймыл-аракетти айткандыгы үчүн present continuous дедик. He loves her a lot. Present simple дейт. Ал аны аябай катуу жакшы көрөт дейт, Бул жерде дагы анын ага болгон сезимдери тууралуу фактыны айткандыктан, жалпы маалымат болгондуктан present simple деп бөлдүк. Түзүлүшү дагы loves деп этиш өзү эле турат, You are learning now дейт. Сен азыр үйрөнүп жатасың дейт. Present continuous дейт, Бул жакта дагы are learning деп биз узак учурчактын формуласын байкадык жана азыр үйрөнүп атасың, азыркы учурда болуп аткан кыймыл-аракет болгондуктан present continuous деп жаздык. Азаматсыздар, экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2. Этиштерди өзгөртүү дейт, Мисалы дейт he love to cook. Бул жерде кашанын ичинде турган этишти чакка жараша туура чакка коюп туруп өзгөртүп жазыптыр. He loves to cook деп, Ал тамак жасаганды жакшы көрөт дейт. Бул жакта текст берилген экен Айбек тууралуу, Ал тексттеги кашадагы этиштерди тиешелүү чакка коюп, жөнөкөй учурчакка же узак учурчакка коюп текстти толукташыбыз керек экен. Кайсы чакка тиешелүү экендигин билүү үчүн сүйлөмдөргө жакшылап көңүл бурсаңыздар болот. Видеону пауза коюп, өз алдынча баштасаңыздар болот аткарууну. Азаматсыздар, аткарып жетиштиңиздер деп ишенем. Анда жоопторду бирге окуп алалы. Answer key. Айбек is from Нарын. Айбек Нарындан болот дейт. He loves to cook. Ал тамак жасаганды жакшы көрөт дейт, Мисалдан эсибизде бул сүйлөм. He is cooking лагман now. Ал азыр лагман жасап жатат дейт, Бул жерде is cooking деп коюп турбуз, себеп дегенде азыр деген жардамчы сөз турат. Азыр лагман жасап атат дейт. Лагман is his favorite food. Лагман анын сүйүктүү тамагы дейт. He has a younger sister Айзада. Анын кичүү карындашы бар дейт. Айзада дейт, Бул жерде бар деп койгон экенбиз. Бул жалпы Айбек тууралуу факты болду. Ошондуктан has деп жөнөкөй учурчакта койдук. Айзада likes лагман too. Айзада дагы лагманды жакшы көрөт дейт, Бул жерде Айзада тууралуу жалпы факт болгондуктан ошол лагманды жакшы көргөндүгүнөн биз likes деп жөнөкөй учурчакты койдук. She is helping Айбек to cook now. Ал азыр Айбекке тамак жасаганга жардам берип атат дейт, Бул жерде is helping деп present continuous'та койдук, себеп дегенде now дейт, азыркы учурда Айбекке жардам берип атыптыр. They are making лагман and шакарап salad for their family дейт. Алар лагман менен шакароп салатын үй бүлөсүнө жасап атышат дейт, Бул жакта дагы биз present continuous'ка койдук, себеп дегенде ал экөө азыркы учурда тамак жасап атат биргеликте. Ошондон кабар берди. Азаматсыздар, эми үчүнчү жана акыркы көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Сөздөрдү туура катарга коюу дейт. Бул жакта сүйлөмдүн ичинде адашкан сөздөр турат экен. Алардын катарын оңдоп туруп, биз сүйлөмдү чогултушубуз керек экен. Мисалы, is she cooking now dinner дейт. Формула боюнча туура катарын эстей турган болсок, she is cooking dinner now деп айтат экенбиз. Ал азыр кечки тамак жасап атат деп, Кеттик анда. Видеону пауза коюп, бул жердеги сөздөрдү туура катарга коюп, сүйлөм түзүп чыгыңыздар. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ойлойм. Анда жоопторду бирге карап алалы. We are playing a game now. Биз азыр оюн ойноп атабыз дейт. He is running in the park. Ал парктын ичинде чуркап жүрөт. They are doing their homework now. Алар үй тапшырмасын кылып атышат азыр дейт. It is raining outside. Азыр эшикте жаан жаап атат дейт. Are you listening to me? Сен мени угуп атасыңбы? дейт. Азаматсыздар, мына ушинтип көнүгүүлөрдү дагы аяктадык. Алдыда узак өткөн чак тууралуу сабакта жолугабыз. Бул арада биздин колдонмону Play Store'дон жана App Store'дон окутул деп издеп жүктөсөңүздөр болот. Ичинде кошумча сабактар, көнүгүүлөр, тесттерди таба аласыздар. Жана кошумча маалымат жана пайдалуу видеолор үчүн биздин социалдык тармактарга да катталсаңыздар болот. Кийинки сабактарда жолугушканча.